Ак-Суу районунда 2021 жылга карата калкты камсыздоо багыты боюнча бир топ жаңылануу системасы өзгөрүп, жана жаштарга жер бөлүп берүү маселеси каралып, учурда документтерин мыйзамдаштыруу иштери жүргүзүлүп жатканы белгилүү болду. Жыл ичинде трансформацияга берилсе, анда көптөн берки көйгөй чечилип, жаштар үчүн өзлөрүнүн айылында түтүн булатып калуу идеялары иш жүзүнө ашаарын билдиришти. 2018 жылы октябрь айында өкмөттүн токтому чыккан 514-токтом. Жана 2009 жылы сугат жерлерин трансформация өткөрүүгө мораторий кирген, мыйзам ушундай кирген 2009 жылы. Ошо мыйзамга чейин бөлүнүп кеткен жерлер, ошол кездеги айыл өкмөтүнүн, айылдык кеңештин чечимдери чыгып калган жерлер трансформация кылууга уруксат берилсин деген маанидеги токтом болчу. Биз ошол токтом чыккандан баштап ошол трансформация боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары жайыт маселесине дагы өзгөрүү киргизилген. Анда Ак-Суу районунун малдарын жайкысын сыртка көчүрүү жагы каралган. Ошондой эле сыртка кетүүчү жолдор жана көпүрөлөрдү оңдоп түзөө иштери да жүргүзүлөт. 302 000 гектар жайыт жери бар. Анан бул жайытыбыздын көбү алыскы жайыттарда, сары жазы өрөөнүндө да. Анан эми бизде могу ортоңку жайыттар деп коет, айыл четиндеги жайыттар, анан лескоздун жайыттары жерде маселе болуп, малдын башы жылдан жылга көбөйүп аткандыгына байланыштуу жакынкы жайыттарыбыз деградация болуп атат да, сапатын жоготуп. Мен да ошол сходтордо, жыйындарга барганда да элдер маселе көтөрүшкөн, ушул малдарды алыскы жайыттарга, сары жазы өрөөнүнө көчүрсөк деп сунуштарды беришкен. Ошонун негизинде биз 20-жылдын башында атайын мамлекет, райондук мамлекеттик администрациясынын тескемесин чыгарып, ушул жайдын күнү баягы жайлоого малдарды алыскы жайыттарга көчүрүү тууралуу тескеме кабыл алганбыз. Буга кошумча Ак-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын карамагында кайрымдуулук дүкөнү ачылган. Ага кайдыгер карабаган адамдар же демөөрчүлөр жардамга муктаждарга колдорунан келген азык-түлүк, кийим-кече жана башка жашоодо керектелүүчүлөр менен камсыз кылышат. Район боюнча бир катар өнүгүү багытындагы иштер алга жылып, жергиликтүү тургундарга заманбап шарттарды түзүп жаткандарын айыл аймак башчысы билдирди. Биздин Борбордук Кыдыраке көчөсүнө толук кандуу санариптештирүү жылына байланыштуу ошо видео көзөмөл бул элдин коопсуздугуна, тартиптүүлүгүнө, жалпы коопсуздукту сактоо боюнча ошо видео көзөмөл азыр киргиздик. Баш аягы 12 видеокамера коюлду. Бул Позгайден баштап центрыбызга, ушул базар жагыбызга, Шапак Батыр көчөсүнө толук видео көзөмөл киргиздик. Жогорудагыдай маселелер четинен чечилип, элдин камы көрүлсө, өзгөчө жаш муундар үчүн келечектерин түзүүгө өбөлгө болот. Мигрант болуп, ымыркай кезинен өз ата-энесинин мээримин көрбөй, урук туугандарыныкында тарбияланган өспүрүм балдардын дагы убалына калбас белектешет уюштуруучулар. Нуржан Дөткулова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык көл маалымат программасы үчүн Ак-Суу районунан.